Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызда табыш жөндөмөсү тууралуу маалымат алабыз. Табыш жөндөмөсү кыймыл-аракет багытталган затты билдирет. Кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү н уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы үчүн, баланы ойнотуу. Кимди ойнотуу? Баланы. Койду кайтаруу. Эмнени кайтаруу? Койду. Бул жерде н, ду мүчөлөрү катышкан. Силер менен биргеликте көнүгүү иштеп көрсөк. Биринчи көнүгүүдө суроолорго жооп беребиз. Бул жерде бир нече суроолор берилген. Бул суроолорго жоопту силер Аяз атадан кат деген текст өткөнбүз. Ошол текстти окуп, ошол жерден жоопторду табасыңар. Экинчи көнүгүүдө кайра эле ошол тексттен табыш жөндөмүндө турган сөз катышкан сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазгылам. Мен силерге бир сүйлөмдү ошол жерден карап жазганмын. Апам да Аяз атаны көргүсү келет да. Бул жерде Аяз атаны деген сөздө н мүчөсү уланган, бул табыш жөндөмөсүндө. Силер дагы ошол текстти кайрадан окуп, ошол жерден сүйлөм таап жазгылам. Үчүнчү көнүгүү. Ырды толуктагыла. Кайсы жөндөмүндө турган сөздөр менен толуктаганыңарды айтып бергиле дейт. Бул жерде көрөлү Аяз атаны деген ыр берилген. Чекиттер турат. Ошол жерде кайсы жөндөмөгө туура келет. Ошол жөндөмөнүн мүчөсүнү коюп, ырды толуктагыла. Төртүнчү көнүгүү. Табыш жөндөмө мүчөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла. Үлгү катарында атаны, энени, сууну, бөдөнөнү деген сөздөр берилген. Бул жерде н мүчөсү ни, ну, нү болуп өзгөргөн. Эми ошондой эле 3 мүчөнүн түрлөрү турат. Ошол мүчөлөргө карап, ар бир мүчөнү катыштырып, бирден мисалдарды жазгыла. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 52-бет.